Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул Ала Тоо 24 телеканалы эфирде кечимес программасы. Бүгүн биз Бишкек шаардык мэриясынын ишмердүүлүгү жана алдыдагы убакыттарда аткарыла турган иш пландары туурасында кала башчысынын милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов менен баарлашып бир катар суроолорго жооп алабыз. Бактыбек Жапарович, саламатсызбы? Саламатсыздар. Чакырууну кабыл алып, студияга келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Шаар бул дегенде тазалык, жашылдандыруу, жарыктандыруу эмеспи? Учурда шаардык кызматтардын аткарып жаткан иштерине алгач токтоло кетсеңиз. Рахмат, дагы бир жолу саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу шаардыктар. Биз шаардык муниципалдык ишканалардын аткарылып жаткан иштерин баштаардан мурун мен айтып коет элем, 19 мартта буйрукка кол коюлган шаарды санитарлык тазалоо жана көрктөндүрүү боюнча 3 айлык. Бул жыл сайын жасалуучу иш. Мен болсо ушул кызматка шаардын милдетин аткаруучу болуп келгениме Кудай буйрса могу 1-2 күндөн кийин 2 ай болот экен. Мен башкача тапшырма бергем. Бул 3 айлык мүмкүн башка региондорго тиешеси болушу мүмкүн. Шаарда бизде 12 айлык деп. Ичинен да шаар бул деген чоң организм өзүнчө. 3 айдан кийин биз шаарды тазалабай же болбосо көрктөндүрбөй койсок болбойт. Ошон үчүн биздин бардык кызматтар шаардык биздин шаардыктарды тейлөө үчүн 12 ай бою туруш керек, даяр болуш керек. Ошон үчүн бардык шарттар мун үчүн жасалган. Ар бир биздин ишканаларда, тазалык ишканасында, шаарды суу менен камсыздоо шаардык водоканалдык, Коос городской, ушулардын баарында колл-центрлер иштейт. Күнү түнү иштей турган центр бул. Ар бир биздин жарандар ушуну билип алыш керек. Оперативдик түрдө бардык түшкөн арыздарды, ар кандай шарттарды убагында жоюу боюнча ушундай кызматтар иштеп жатат. Ал эми көрктөндүрүү, жашылдандыруу дейбизби, тазалык, шаардыктар бизден көп нерсе сурап аткан жер жок, туурабы? Булар шаарды тазалап бергиле, Бишкекте жарык болсун, биз жүргөн жерде, жашап аткан жерибизде жолубузду, анан коопсуздук маселеси, анан жакшы унаа маселеси. Ушул эле маселе, ушунун тегерегинде шаардык муниципалитет иштеш керек. Калган структуралардын баары өзүнүн шартында иштеп атат. Ошон үчүн мен айтып коет элем, ошол 19-нан бери десек биз жаңылышабыз, ага чейин деле ошол биринчи менин койгон талабым шаарды тазалап бериш керек. Азыр биздин шаардыктарга жашылдантып бериш керек, гүлдү тигип бериш керек. Быйыл ошо айта кете турган нерсе ишембилик дейбиз. Ошо ишембилик ар бир ишемби сайын азыр жүрүп жатат. Биз ошол ишембиликке бардык шаардыктарды, биздин жалаң гана шаардын мекемелери эмес, ошол бизнес тармагындагы биздин жашоочуларыбызды, министерство, ведомстволор баары тең ар бир ишембиде чыгып, жакшынакай биздин шаарыбызга жардамдарын берип жатышат. Андан тышкары биздин элге бир кайрылганбыз. Шаарды жалаң эле ушул шаардын тазалыгы же болбосо жашылдандыруучу мекемеси тазалабай, алардын ал кызматы күнүгө жасай турган иши биздин шаардыктардагы ошол ишке активдүү катышып, жок дегенде ошо жаз айында бир шаарды тазалап алсак дегеним бул өзүбүздүн жашап турган жерибиздин тегерегин тазалап, ошол биздин мекемелер ташыган жанагы мусорлук бактарга ошол жерге чейин жеткирип берсе, анын ары көздөй бул эми күнү түнү иштеле турган иш. Ошого биз чакырып атабыз шаардыктарыбызды. Бул абдан жакшы жүрүп атат. Бүт бардык жерлерде биздин квартальный, ТСЖ деп болсо, ушулардын баары тең өздөрүнүн тегерегин тазалаганга акиматтар жардам кылып жатышат. Андан башка бул общественный организация дейбиз, ушул уюмдар, коомдук уюмдар, булар дагы активдүү жардам берип жатат. Мен токтолуп кетсем, өткөн жумада, ишембиде Токтогул коому ушулар келип туруп биздин Ынтымак 2 деген паркка
200 бактарақ отырғыз берішті. Акиме баш болған команда келді, барына разылық білдіребіз. Ошол жерден да разылық білдірдік. Андан башқа біздің Улуттук банкыбыз жақшы бақтардан, қымбат бақтардан бізге мынау Манас проспектісіне бір 150-ге жақын бақты берді. Біздің жараныбыз 6-шы кичи районда кичинекей гүл бакча бар. Ошол жерде өзүнө алып атат. Өзүнүн эсебинен ошол шаарга бир жашоочуларга бир жакшы шарт түзүп берейин деп, ал жерде гүл бакча турат. Бирок көптөн бери каралбаган экен тилекке каршы. Ошо 6-шы микрорайондо, 11-чи микрорайондо биздин жакшынакай гүл бакчалар бар. 11-чи микрорайондо биз өзүбүздүн структуралардын, өзүбүздүн ишкалардын эсебинен 11-чи микрорайон жасап бере атабыз. А муну болсо өзүнүн каражаты менен жасап, элде шаарлыктарга ошо белек кылып берген жатат да. Мына ушундай мыкты жигиттерибиз бар. Андан башка биз дагы бир акция өткөрдүк. Бакты берип, астына бир жакшынакай атасынын, же болбосо энесинин, же болбосо өзүнүн баласынын үй бүлөсүнүн атын коюп койсун. Ушундай акцияга да абдан көп каалоочулар бар. Келип бактарын тигип, биз болсо баары окшош болуу үчүн баарына бирдей жанагындай табличкалар жазып берип атабыз. Ошол жерде өзүнүн бир тууганын жазат. Анан келип ошо бакты карашат экен да, бир жакшы жери. Шаар үчүн бак тиккен бизге эсеп да. Ал жерде табличка кимдин атына жазылып турат, ал ошол тиккен мааниге эмес. Ошо отургузган адамыбыз, шаарлыгыбыз өзү билиш керек, бул шаар үчүн кандай бир ополтодой болгон кызмат кылып аткан. Ушул биздин гүл бакчалар канча жылдан бери каралбаган, даяр турган гүл бакчаларда азыр мына Жукеева Пудовкина көчөсүндө биз жакшынакай бир нано технология менен бир гүл бакча жасап берген атабыз. Кудай буйрса эртең кечинде, кечкин ачабыз да, сөзсүз. Эмне үчүн дегенде ал жерде ошол биздин отургучтардын баарын биздин Бишкек свет жакшынакай жасап, жарыктандырып, ошол жерге биздин жаштарыбыз жанагы уюлдук телефондорун зарядкага кое турган жерлери менен, Wi-Fi, анан ушул полдоруна дагы жарык коюп, ушундай бир жакшы гүл бакча жасап коюп атабыз. Бул деген өзүбүздүн хоспосун да, өзүбүздүн мекемелердин эсебинен, шаардык бюджеттин эсебинен болуп атат. Чоң проекттер болсо, мен келгенде айттым эле, келген мэр кетип калганды жамандабаш керек депчи. Андай биринчиден туура эмес, экинчиден андай акысы жок. Ушул кишилер мурунку биздин коллегалар жасап кеткен иштерди улантуу, преемственность дейт орусча, ушундай сөзсүз болуш керек. Эмне үчүн энди алар жасап аткан жакшы иштер бар. Бул мисалы ынтымак 1, ынтымак 2 деген парктар салынып атат. Ынтымак 1 бүткөн, ынтымак 2-ни Кудай буйрса биз мына көзгө пландап атабыз. Абдан жакшы парк болот биздин жанагы магистралдын жээгинде. Андан бөлөк экинчи паркыбыз бул балалык деп аталат. Буга тендер өткөрүлүп, утуп алган компания бүгүнкү күндө ошо ынтымак паркын бүгүн жасап атышат. Бактары тигилди. Аны дагы ошол көзгө пландап атабыз ачканга. Парк боюнча негизи шарт жаман эмес да, акыркы жылдары. Ошол ынтымак балалык паркынын жанында Азербайжан Эл Республикасынын атынан, өкмөттүн атынан ошол жерде Гайдар Алиев атындагы парк салынып атат. Ал дагы ошо тендер ойнотулган. Азыр бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп жатат. Ошол парк менен кошо Көкжар кичи районунда ошол жерде 550 орундуу мектепти кошо ошо Азербайжан өкмөтүнүн атынан Бишкек шаарына салып берип атышат. Бул болсо ошо көзгө пландаштырылган иштер. Кудай буйрса ошол эки объект бүтчү болсо, Азербайжан Республикасынын президенти Илхом Алиев бияка ачууга келе турган бир шарттар болуп турат. Биздин президент менен чогуу ошо жакшынакай эки объектти ачып койсо, бул эң биринчи Бишкек үчүн, биздин шаарлыктар үчүн жакшынакай шарт болот. Жана белек болот, Белек да болот.
Бактыбек Жапарович, бүгүнкү күндө мына коомдук транспорт маселеси дагы Бишкекте абдан актуалдуу да. Ошол шаардыктарга үзгүлтүксүз коомдук транспортты камсыздап берүү, ушул коомдук транспорт маселесин чечип берүү үчүн дагы кандай иштерди аткарып жатасыздар? Абдан туура суроо. Бул көп жылдан бери келаткан көйгөй бүгүн пайда болгон жок. Өзүңүздөр билесиздер, биздин шаардын ичинде көбүнчө жеке менчик унаалар менен шаардыктарды тейлөө бул биздин где-то бир 50% өйдө чегинде турат. Биздин эми троллейбус башкармачылыгы, биздин автобустун паркыбыз, булар бизге бүгүнкү күндө транспорт жетишсиз. Биздин болгону бир 140ка жакын автобус бар. Анын жарымысы эски, акыбалдары абдан эле начар. Кийинки бир 2 жыл мурун 60 автобус алынган экен. Булар баягы жакшы акыбалдагы автобустар, Кытай Республиканын автобустары, жакшы сапаттагы автобустар. Троллейбустар болсо бүгүнкү күндө 170 троллейбустун 140-ы бүгүн линияга чыгып атат. Иштеши жакшы. Бирок өзүңөр билесиңер, бул деген бүгүн бизге эгерде 1000ге чукул автобус жана троллейбус керек болсо, бул 30% тегерегин гана түзөт да. Шаардын ошол канча керектигин камсыз кыла албайт да. Ошон үчүн бүгүн бизде бир жакшы жаңылык бар. АБРР деп коебуз, Европейский банк развития, Азия өнүктүрүү банкы, реконструкция деген бар. Ошол банк менен өткөн жумада келишимге кол коюштук. Алар болсо бизге 33 миллион доллар бөлүп берип атышат. Анын ичинен бул абдан жакшы шартта алган турабыз. 8 миллиону бул бекер жардам катары. Калганын 12 жылга 1% менен да. Эгерде биз ушул проект азыр Минфинде каралып атат, андан кийин биздин жогорку кеңешке ратификация барат. Анан кол коюлса, биздин транспорт маселеси чечилет да. Бир 90%га. Ошол 90%га чечилип калса эле биздин шаарыбыздын борбору бошойт эле. Биз болсо азыркы күндө даже бизнести дагы чакырып атабыз. Биз жакында ошо президентибиздин Россия Федерациясына болгон официалдуу иш сапарында мен дагы ошол жака барып келдим. Москва өкмөтүнүн чакыруусу боюнча. Ошол жерде бир жакшы проекттер талкууланды. Ростех деген компания, бул деген абдан чоң, алдында бир 500-600га чукул ишканалар бар компания. Ошолар автобус чыгарганда заводдор бар экен астында. Бул жана КАМАЗдын базасында автобустар чыгарып туруп газ менен жүрүүчү. Ошону бизге сунушташты. Азырынча бул маселе чийкирээк. Азыр мына бул чечилди дегенден мен алысыраакмын. Бул сүйлөшүү жолунда турат да азырынча. Биздин эң негизги маселе ушул шаардыктарга бир жакшынакай ыңгайлуу автобустарды, троллейбустарды алып келип берсек, шаардыктардагы бизге айтып атышпайбы? Силер бизге бир жакшы, ыңгайлуу транспорт коюп койсоңор, биз төлөгөндөн качпайбыз деп. Ошон үчүн азыр бизнес бизге азыркы тариф менен келгенге макул эмес. Ал эми жаңы автобустар келсе, эми жаңы Кудай бурса бирси күнү шайлоо болот, жаңы кеңеш келсе, ошол маселени ошо кеңеш менен сүйлөшүп, элибиз менен акылдашып алып, анан ошо бизнесте дагы чакырганга биз аракет кылышыбыз керек да. Карап отуруп жүргөн болбойт. Биринчи проектибиз жакшы, жанагы Азия өнүктүрүү банкынын проектиси. Экинчи проекттер жүрүп атат. Үчүнчүсү азыр президентибизден кайра эле ошону айтайын. Өзбекстан Республикасына барып келген иш сапарын алкагында кийинки жумасында эле бизге өзбекстандык бизнескерди биздин шаарда биздин мэрияда сүйлөшүү болду. Алар болсо бизге ушул тарифте, бүгүнкү тарифте
100 автобус коюп өздөрү иштеткенге макул да. Аны үчүн бизден кандай шарттарды алар талап кылып атышат? Шаардагы борбордук көчөлөрдө сурашат алар. Ошол борбордук көчөдөгү линиялар бар бизнеске акчаны көбүрөөк алып келсе керек, менин түшүнүгүм боюнча. Биз аларга макулдугубузду бердик. Бул деген бекер 100 автобус өздөрүнүн Өзбекстан Республикасында чогултулган япондук автобустарда, булар Ицузу деген автобустар абдан жакшы, шарттары ыңгайлуу, ичинде муздаткычы да бар, шарттары абдан мыкты автобустар экен. Муну өзбекстандык бизнес киргизип атат бияка. Бул Кудай буйрса ошол жай айында ишке аша турган маселе. Алар менен биз шарттарын сүйлөштүк. Алардын талабы ошо автобустарды кое турган жай керек, парк. Ошо автобустарды тейлөөчү жай. Аны биз айттык, өзүбүздүн базаларда андай орундар бар. Кудай буйрса. Быйыл Кудай буйрса ушул транспорт маселеси менин оюмча ошол жылдын аяғына чейин чечилет. Андан тышкары транспорт маселесине байланыштуу ушул каттамдардын чиймелерин өзгөртүү боюнча маселени да карапсыздар. Бул дагы баягы шаардыктардын жарандарыбыздын суранычы кайрылуусунун негизинде ишке ашты болуш керек, андай маселелер күн сайын болот да. Биздин шаарыбыз токтоп турган жок, өсүп атат. Ошого байланыштуу биздин бул өзгөчө жаңы салынган биздин новостройкалар, жаңы конуштарыбыз, бизде 47 конуш бар. Ошол жакта көп биздин ошол тейлөөчү линиялар ошол жака барбаганга аракет кылышат да, жолдун кесепетинен. Анан өздөрүнүн эсебинен, өздөрүнүн транспорты бар жигиттердин, ошолордун инициативасы менен бир аларга линияны ачып бердик. Аларга биз дайым жардам бергенге даярбыз. Бактыбек Жапарович, мынакей коронавирус инфекциясы боюнча Бишкек шаары кайрадан кызыл тилкеге кирди. Бүгүнкү күндө Борбор калаада эпидемиологиялык абал корчуп бойдон сакталууда. Сиздер ушул COVID-19 менен күрөшүү үчүн, аны алдын алуу үчүн дагы кандай чараларды көрүп жатасыздар? Бул эми COVID-19 алкаганда жүрүп жаткан иштер бул токтогон эмес, буга чейин деле. Бизде өзгөчө кырдаал буга чейин деле эч ким аны алып салган эмес, бар болчу. Бизде шаардык штаб бар, эпидем абал боюнча. Ошол штабтын отуруму жума сайын 2 жолу өтөт. Эгерде керек болсо күн сайын өтөт. Өзүңүздөр билгендей, кече күнү бизде кече күнкү абал коркутту. 180ден ашып кетти кече күнү биринчи жолу. Бүгүн Кудайга шүгүр ылдый кетти да, көрсөткүчтөр 74-кө түштү. Эми буга эч ким кепилдик бере албайт, эртең кайра асайып кетчи, көбөйүп кетип. Ошон үчүн биз бардык кырдаалга даяр болуш керек. Бизде бүгүн бардык мекемелерибиз, шаардык медицина кызматкерлери, тез жардам, баары тең тез жардамда бүгүнкү күндө 15 бригада иштеп жатат. Буга чейин 12-11 тегеренде болчу. Мындан дагы көбүрөөк кылганга бизде мүмкүнчүлүк бар. Тез жардам машиналары жетиштүү, Кудайга шүгүр. Андан башка биздин жасай турган ишибиз азыр мынау больницалардын акырындык менен толуп бараткандыгына байланыштуу бизге ошо 6-чы шаардык больницадан, 1-чи Фучик больницасынан 340 орун даярлап койдук. Бул даярлык, эми ал месталар, ошол орундар толбой эле койсун, биздин тилеги ушундай эле. Бирок биз бардык шарттарга эпидем ситуациянын башка жакка өзгөрүп кетишине даяр болуш керек. Балдар боюнча бүгүнкү күндө биз аларга ограничение койгон жокпуз. Баягы эле шартта окуп жатышат 1-5-чи, анан 9-11 параллелдер. Көп жерлерде биздин ошо бала бакчалардын имаратында биздин участкалык комиссиялар жайгашканына байланыштуу биз аларды 3 күн мурун жабууга туура келди. Эмне үчүн ал жерде киши көп болот, балдарыбызды сакташ үчүн шайлоо бүткөнчө токтоттук. Ал эми
қалған шаардағы мектептерибиздин бардығын тең, бакчаларыбыздын бардығын биринчи күндөн баштап, биринчи, экинчи күнү жабабыз. Ал эми биздин бардык мектептерде участкалык комиссиялар бар. Эл көп болот, ар кандай элдер болот. Ошон үчүн балдарыбызды сакташ үчүн аяка дезинфекция иштерин жүргүзүп, биринчи күнү терезелерди ачып, таза аба киргизип, анан үчүнчү күндөн баштап Кудай буйрса кайра балдардын окуусун баштайбыз дагы. Эгерде мындай баарын чогуу жабууну биз азыр туура эмес көрүп атабыз. Ошон үчүн эгерде класстан Кудай сактасын бирөө чыкчу болсо, ошо классты жаап, эгерде мугалим ооруп калса, классты жаап, ушундай тартипте иш алып барабыз да. Анан балдарыбыздын дагы өзүңүздөр билгендей үйдө отуруп, психикалык жактан дагы ушул өздөрүнүн коллективден алысыраак болгон үчүн дагы балдардын акыбалы жөнүндө ата-энелер кайрылып атат. Ошон үчүн биз ушундай шартка азырынча көнүп турабыз. Кудай сактасын, эгерде эпид ситуация күчөп кете турган болсо, биз ошол эле күндөрү окууну, бала бакчаны токтотууга даярбыз. Экинчи маселе, биз бүгүнкү күндө жасаган ишибиз жана бизде борбордогу торговый центр дейбиз, ушул соода борборлорундагы балдардын ойноочу, оюн-зоок комнаталарын, аянттарын жаптык бүгүнкү күндө. Биринчи ошо балдарыбызды сактайлык, биз аларга ата-энелерге шаардыктар кайрылып атабыз, андан көрө сейил бактар Кудайга шүгүр жетиштүү. Биз дагы азыр 2-3 сейил багын ачканга даяр турабыз. Ошол жакка таза абага балдарды, өзүңөр дагы шаардыктар көбүрөөк азыр мына аба ырайы дагы жакшынакай болуп турат. Ошол күндөрү көбүрөөк абада үйдү таза аба киргизип, тазалап турларын чакырып, масочный режимде атабыз, маска кийүүнү чакырып атабыз, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ар бир мобилдик топтор иштеп жатат азыр. Биздин сиздердин телевидениеда жардам берип атат. Тилекке каршы кээ бир жарандарыбыз аны туура эмес кабыл алат. Бирок көпчүлүгү 99% биздин шаардыктарыбыз туура түшүнөт. Ичине кирип, айтып, урматтуу мырзалар, айымдар, маска кийип алууга, өзүңөрдөн коркпосоңор, жаныңардан, баладан коркуш керек. Эч кимде мындай ишенич жок, сенин жаныңдагы киши ооруп атат, же болбосо оорубайт деген. Ошонун шартында биз деген троллейбус башкармалыгына, биздин БАТПга, автопаркыбызга азыр жетекчилери жакшы бир жашааны кылышты. Тендер өткөрүп, 2 сом элтинен маска сатып алып, ошол автобус троллейбустарга койдуруп койдук азыр. Унутуп калган, же болбосо аптека алыс деген биздин жарандарыбызга ошонун ичинен 2 сом элтинен масканы сатып алса болот да. Ушуга чейин барып атабыз. Анын үчүн эле биздин шаардыктардын ден соолугу биринчи керек. Андан кийин калган иштер болот. Калган иштердин баары акырын болуп келаткан иштер. Бирок мындан ары көздөй биз шаардыктарды тейлөө, жашылдандыруу, тазалык кызматтарынын баары тең 2 эсеге көбөйтөбүз. Жанагындай айтпадык, бизде 3 айлык эмес, бул 12 айлык болот бизде шаарда. Тынымсыз иш жүрүш керек. Муну шаардыкы башка организм, айтпадыкпы? Бул регион эмес, 3 айда тазалап коюп отура бергенде. Кышында тазалаш керек, жайында, күзүндө 4 мезгилде тазалаш керек. Буга далил катары Бишкекте эпидемиологиялык абал кандай нукка өзгөрбөсүн? Мына жаздын келиши менен азыр Бишкекте жолдордун курулушу, жолдорду ремонттоо иштери башталды. Ага булай эле ушул жылы бир катар социалдык объектилер, бала бакчалардын, мектептердин дагы кошумча курулуштары пландалып жатыр. Ушуга дагы токтоло кетсеңиз. Рахмат, жакшы суроо. Быйыл буга чейин деле мектептер, бала бакчалар салынып келген, жолдор оңдолуп келген. Быйылкынын өзгөчө бир шарты, мен быйыл бир бала бакча менен бир мектептин курулушу пландалган экен. Азыр биз каражат таап, биздин жанагы жаңа салынып аткан новостройкаларыбызды ошол жакка бир 15 бала бакча, 5 мектеп салууга тендер жарыяладык. Кудай буйрса, мындай куруу буга чейин болгон эмес экен.
биз ошо шартын таап тендер жүрүп жатат. Кудай болсо ошо жаңы биздин курулуп аткан аймактарыбызга мектепти, анан бала бакча шарттарын түзүп бир 2 жылдын ичинде ушул объекттерди бүтүрүп бергенге аракет жасайбыз. Экинчи маселе, азыр мен жана айтып кеттим, биздин президентибиздин Россия Федерациясына болгон иш сапарынын алкагында Россия Федерациясынын билим берүү министрлигинин орун басары келип, биз Ак Ордо конушуна орун бердик. Ошол жерге алардын тарабынан 700 орундук мектеп жардам катары салып берет. Азербайжан Эл Республикасынын атынан айттык, Көкжар жаңы конушуна 500 месталык мектеп салынган турат. Ал эми жолдор болсо жыл сайын эми шарт ушунда, жыл сайын эле ушул ямочный ремонттоп коебуз. Ушул жыл сайын өтүп нерсе. Быйыл 33 000 квадрат жерге пландаштырылган. Ушуну 2 айдын ичинде биз шаардын жолдорунун бардыгын, жыртык тешиктерин бүтөп беребиз. Ошол эле биздин Бишкек асфальт сервис деген ишканабыз 16 чакырым жолду 27 көчөгө пландаштырганбыз. Ал салынат. Анан эң чоң проектибиз бул кытайлык грант. Бул 3 жылдан бери келаткан жакшы проект. Быйыл экинчи фазасы 44 көчөгө 50 чакырымдан ашык бул эми капиталдык жол салынат. Эң негизги биздин кубандырган көчө бул мына биздин магистралыбыз бар, Сокулукту көздөй кеткен. Ошол жерде 3 километр 800 метр жерге биздин жанагы аянттар аркылуу, полилар аркылуу ТЭЦ 2-ни көздөй ошол жерге жол ачылып атат. Чүй областы менен Сокулук району менен иштердин баары чечилген. Ошол эгерде магистралыбыз ачылып калса, мына транспорттугуна ушул маселелер чечилет эле. Экинчи жагынан бул күнчыгысты көздөй Каралайба көчөсүнөн биздин жана ботаникалык бакчаны кесип өтө турган 2 тараптуу жол. Бул биздин Каралайбаны аркы Алмата көчөсүнө кошот. Бул жана ошо кытайлык гранттын ичинде отурат. Шаарлык көчөлөрдөн башка ушундай бир жакшы чоң 2 тараптуу жолдор салынат. Алар салынганда тегерегинде сөзсүз түрдө инфраструктура, ошол эле биздин жашоочуларга машина оңдоочу жай дейбизби, же май куюу жайбы, же тамактануучу жайлар сөзсүз түрүндө салынат. Бул дагы биздин жумуш ордун түзүү шаардыктар үчүн. Экинчи жагынан эң негизги маселе бул тыгынды азайтуу. Жакшы. Эми жыйынтыктоочу суроо, Бактыбек Жапарович, мына биз 2 күнгө жетпеген бир аз гана убакыт калды. Өлкөдө бир ири саясий өнөктүк өткөнү турат. Бул жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоо жана жалпы элдик добуш берүү. Шаардык мэрия Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын шайлоого жана референдумга кандай даярдыктарды көрүп жатат? Шайлоону мындай бир татыктуу, тынч өткөрүү максатында кандай иштерди алып барып атасыздар? Бул чоң саясий маселе. Бүгүнкү күндө даярдыктар бүткөн. Буга чейин бизде шаардык штаб бар. Азыр биздин шаарыбызда 228 участкалык комиссия иштейт. Бардыгын биздин акиматтын акимдерибиз райондук, шаардык биздин мекемелердин жетекчилеринин баары ар бир ошол комиссияларга участкалык бекитилген. Өзүм жетишкен жерлердин баарын жеке кыдырып карап келдим. Шарттар жакшы. Бишкекте негизи ошол участкалык комиссиялардын шарттары жакшы. Аларга тийиштүү, керектүү нерселердин баары тең ордунда коюлган. Биздин негизги милдетибиз муниципалитеттин ошол шайлоону өткөрүүгө участкалык комиссияларга шарттар түзүп берүү. Бүгүнкү күндө баардык шарттар түзүлгөн. Сиздер билесиздер, болуп көрбөгөндөй Бишкек шаардык кеңешке кызыгуусу партиялардын, саясий уюмдардын көрүп атасыздар. Азыр 25 партия атсалышып атат. Эң мени кубандырганы биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бизге катуу эскертме берген. Административдик
катышууну шайлоого ресурсту колдонуудан баш тарткыла деп. Азыр болсо бардык акимчиликтер, бардык мекемелер өздөрүнүн шартында өздөрүнүн иштерин кылып атат. Буга чейин өзүңүздөр билгендей баарын тең шайлоого салып койчу. Бир дагы биздин муниципалдык мекемелер, акиматтарды же болбосо билим берүү системалардын баары тең бир партияларга иштөө деген бар эле. Азыр баары сүйүнүп кубанып, менин оюмча биринчи жолу ушундай шайлоо болуп жатат. Партиялар өздөрү да айтса керек, эгерде биздин муниципалдык же болбосо акимчилик же болбосо биздин билим берүү системасы ошо аралашчу болсо, мен дагы катуу эскертме бергем. Ошол саясат менен андан ары көчтөй алектенгенге уруксат бердим мен. Өзүнүн жумушун өткөрүп берип туруп. Ошон үчүн быйыл өзгөчө жакшы шартта өтүп жатат. Бизде шаарыбызда 419 миңден ашык шайлоочуларыбыз бар. Бүгүнкү күндө баары аныкталды. Шайлоого катыша албай турган өкүлдөрүбүз, бара албай турган карларыбызга тизмелерин баарын тактап, бара турган шарттарын түзүп коюшкан. Участкалык комиссияларда бардык шарттар бар. Биз болсо шайлоону 11-inde жакшынакай жогорку деңгээлде өткөрүп бергенге муниципалитет даяр. Бактыбек Жапарович, сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Сиз жогоруда маектин башына баса белгилегендей, бул биздин борбор шаар болгондуктан мында 24 саат бою кыймыл жүрүп турат, иш кайнап турат. Ошондуктан шаардын мэрияга биз ыраазычылык билдиребиз, ишине ийгиликтерди каалайбыз сизге жана сиз жетектеген шаардык мэрияга. Дагы бир жолу ыраазычылык айталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Бишкек биздин сүйүктүү шаарыбыз, мекенибиздин борбору, Ордо калаанын кызматтары аткарып жаткан иштер, шаардык транспорт маселеси, коронавирус илдети менен күрөшүү үчүн кала бийлигинин көрүп жаткан аракеттери, жол жана социалдык объектилердин курулушу, ошондой эле алдыдагы саясий өнөктүктү өткөрүү боюнча мэриянын алып барып жаткан иштери тууралуу Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов студияга келип, биз менен маек куруп, бир катар суроолорубузга жооп берди. Эсиңизге салсам, мына ушул маекти сиздер КТРК KG сайтынан жана бардык социалдык желилердеги коомдук телерадио берүү корпорациясынын расмий баракчаларынан дагы таап, тааныша аласыздар. Саламатта калыңыздар.